Пакистандагы AQSh-Иран сүйлөшүүсү Ирандагы деле катышуусун расмий тастыктай элек. Пакистандын борбору Исламабад шаарында AQSh менен Иран ортосунда сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө даярдык жүрүүдө. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, учурда дагы деле Тегеран расмий түрдө делегациянын катышарын тастыктай элек. Буга Израилдин Ливандагы улантылып жаткан аскердик соккулары таасир этүүдө. Ал эми AQSh делегациясын вице-президент Джей Ди Венс жетектей турганы буга чейин айтылган. Сүйлөшүүлөр аймактагы чыңалууну азайтуу жана уга ташууну токтотуу маселелерине багытталат. Ал 11 апрелде ишемби күнү Исламабад шаарында өтөрү күтүлүүдө. Израилде чыгараларды кеңейтүү боюнча билдирүү коомчулукту талкууга салды. Израилдин каржы министри Бецалель Смотрич өлкөнүн чыгараларын кеңейтүү боюнча сунуш айтканын чет элдик ЖМКлар жазышты. Маалыматка ылайык, ал Газа сектору, Түштүк Ливан жана Сирия аймактарынын эсебинен Израилдин аймагын кеңейтүү мүмкүнчүлүгүн белгилеген. Анын сөзүнө караганда бул кадамдар коопсуздук жагынан пайдалуу болот. Газада саясий чечим кабыл алынып, чыгара кеңейиши мүмкүн экенин, Ливанда чыгараны Литани дарыясына чейин жылдыруу каралып жатканын, Сирияда Хермон аймагын жана буфердик зонаны кошуу сунушталып жатканын билдирген. Мындан тышкары ал Батыш Чейик аймагында жүргүзүлүп жаткан саясат Палестина мамлекетин түзүү идеясына тоскоол болуп жатканын айткан. Өз кезегинде Израилдин коргоо министри Исраэль Кац Батыш Чейиктеги жөөт конуштары өлкөнүн коопсуздугун бекемдейт деген пикирин билдирген. ЖМКлар кабарлагандай, Израиль өкмөтү Батыш Чейикте 30га жакын жаңы жөөт. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Конушун 150дөн ашык айыл чарба объектин корууну жактырган. Бул билдирүүлөр аймактагы геосаясий кырдаалды кайрадан курчотушу мүмкүн экени айтылууда. Евро биримдик Трамптын урмуз кызыгы боюнча демилгесин четке какты. Европа биримдиги AQSh президент Дональд Трамп көтөргөн урмуз кызыгынан өткөн кемелерге төлөм киргизүү демилгесин колдобой турганын билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жарыялашты. Эл аралык мыйзамдар деңизди эркин жүрүүнү карайт, бул эч кандай төлөм же жыйын болбошу керек дегенди билдирет. Урмуз кызыгы бүткүл адамзатка тиешелүү жалпы деңиз жолу, ошондуктан деңиз каттамы эркин болушу керек деп билдирген Европа комиссиясынын өкүлү Анвар Эль Ануни. Бул билдирүү Дональд Трамп Иран менен биргелешип, кызык аркылуу өтүүгө акы алууга системин киргизүүнү сунуштагандан кийин жасалды. Аталган деңиз жолу дүйнөдө мунай, газ жана башка маанилүү жүктөрдү ташууда чоң роль ойнойт. Ошол эле учурда үйдүн өкүлү Кэролайн Левит бул маселе дагы талкууланарын айтып, азыркы негизги максат деңиз каттамдарын чектөөсүз калыбына келтирүү экенин билдирди. Булак супер кежи. ОКМК өздүк курамындагы 3 кызматкери кармалганын кабарлады. Бул тууралуу 10 апрелде атайын кызмат кабарлады. Маалыматка ылайык, бул иш боюнча ишкерлерди текшерген мамлекеттик кызматтарда иштеген дагы 3 адам колго түшкөн. Кармалгандар ишкерлерден опуз алып, акча алып турушкан деп шектелишүүдө. УКМКларга карата коррупциялык фактылар боюнча кылмыш иштери ачылганын кошумчалады. Президент Ак Бура дарыясын тазалоо иштери менен таанышты. Бүгүн 10 апрелде президент Садыр Жапаров Ош шаарында болгон иш сапарынын алкагында Ак Бура дарыясын тазалоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, тазалоо иштерине 22 атайын техника бөлүнүп, бүгүнкү күндө дарыянын угунан 323.510 тонна таштанды чыгарылган. Жыйынтыгында Ак Бура дарыясынын 17 чакырым аралыгы таштандылардан толук тазаланып, тийиштүү тартипке келтирилет.